Мынакей МКАДта такси нені ұрған білбейм. Ортасы бөлініп кетті, күйіп атат пожар. Москвада мигранттар минген такси ортосунан бөлүнүп өрттөнүп кеткен. Азырынча толук маалымат жок. Ичинде кайсыл улуттун адамы экендиги. Дал ушул видеоролик көптөгөн айдоочуларга жетип баруу үчүн арзыбаган. Астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Құдай сақтасын, тауа қылын. Биздин президент Садыр Жапаров улам эле эмнеге сайрап жатат? Праваны сатпагыла деп. Дал ушундай айдоочулар көбөйүп кеткендиги үчүн. Бул видеороликти көрүп туруп, шок болбой кое албайсыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Рулду башкара албай калган айдоочу токтоп турган 2 машинаны сүздү. Бул жол кырсык ноокатта болгон. Анда Hyundai Solaris үлгүсүндөгү автоунаанын айдап бара жаткан киши катуу ылдамдыкта баратып, рулду башкара албай калып, 2 машинаны сүзгөн. Бактыга жараша алардын ичинде эч ким болгон эмес. Кырсыктан бир адам, тагыраагы айдоочу эле өзү жабыркаган.